Мен саламатсызбы айтамбы? Эфирде Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Чынар Саттарованын брифинги. Брифингде Баткен облусундагы учурдагы эпидемиологиялык абал, коронавирус илдетин алдын алуу, бөгөт коюу, болтурбоо боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер жөнүндө жана телекөрүүчүлөрдөн келген урунтуу суроолорго жооп берилет. Түз эфирлер ЛТР, КТРК, Лато 24, Пирамида, 5 канал, облустук медиа борборлордо, Кабар Кыргыз улуттук мамлекеттик агенттигинде, ЛФМ, 1-радио, Минкыял ФМ, Марал ФМ радиолорунда жана МТРК ЛТР YouTube каналында, Facebook Кыргыз өкмөтү, Социальное правительство, 1-радио баракчаларында. Анда алгач Чынар Осмоновна учурдагы жалпы облустагы эпидемиологиялык абал жөнүндө айтып сөз баштасаңыз. Саламатсыздарбы? Баткен облусунда бүгүнкү күнгө 32 жараныбыз коронавируска душар болгон. Алардын ичинен 21 бул сырттан жуктуруп келгендер. 5-өө азыр дарыланууда. Анан ошо 32нин 27си толугу менен айыгып үйгө чыгып кетишкен. Бүгүнкү күндө обсервацияга дагы эле биз сырттан келгендерди обсервацияга жаткызып, бир сыйра көзөмөлдөп, эки ирет ПЦР убактысы келгенде ПЦРлерди алып, анан ошодон кийин чыгарып атабыз. Бүгүнкү күндө обсервацияда 91 адам жатат. Негизинен акыркы учур ошол авиарейстер келген Москва, Оренбург, ошол акыркы келгендер, Россиядан келгендер, же болбосо башка өлкөлөрдөн келгендердин баары үй карантинге алынып, көзөмөлгө алынып, бардыгы мобилдик группалардын көзөмөлүндө. Анан башынан баштап, ошол өзгөчө кырдаал башталгандан бери облус аймагында 6256 адам үй көзөмөлгө болгон. Буларда 39 мобилдик группалар тейлешкен. Бүгүнкү күндө алар үй карантинден дагы чыгышып, көзөмөлдөн чыгышып, 267си бүгүнкү күндө үй көзөмөлдө турат. Аларды 9 мобилдик группа тейлеп карап жүрөт, бригадалар. Бүгүн ошол өзгөчө кырдаал башталгандан бери 11818 адам жалпы анализден өткөн. Бул анализдер башында экспресс тесттерде болгон, акыркы учур бардыгы эле бул ПЦР анализдер. Бүгүнкү күндө ушул калкка кызмат көрсөткөн мекемелер дээрлик баары эле иштеп жатат. Учурда алардын санитардык абалы кандай, көзөмөлдөө, текшерүүлдөр жүрүп жатабы? Мына этап менен 11-майдан баштап эле бардык багыттагы, тармактагы иштеп аткан ишканаларга уруксат берилип атат. 11-май, 21-май, 5-майдан баштап дагы калган балабакчаларга да берилип атат. 5-июндан баштап. 5-июндан баштап. Эми мындай караганда бардык эле тармактагы ишканалар уже өз ишин башташты. Бирок тилекке каршы көпчүлүк эл азыр базарга чыгышып, иштешип, бирок санитардык нормаларды сактабай, маскаларды такпай жүрүшөт. Санитардык нормаларды сактоо боюнча атайын санитардык эпидемиолог кызматкерлер тарабынан рейдтер жүрүп атат. Ошол рейдтерди атайын санитардык нормаларды сактабаган ишканаларга айыппул салынып атат. Бүгүнкү күнгө мына уже 89 000 сомдук Баткен облусу боюнча ошондой ишканаларга айыппул салынды. Негизи иш жүрүп атат, түшүндүрүү иштери жүрүп атат, бирок элибиздин арабызда бир аз кайдыгерлик мамиледе көп болуп атат. Мына 5-июндан тарта Баткен облусунда айрым балабакчаларда иштеп баштады. Алар кандай тартипте иштеп жатат? Алардын санитардык абалы кандай? Эми мына 5-июндан баштап Кыргыз Республикасында бардык эле балабакчаларга уруксат берилип атат. Алардын ичинен мына Баткен облусунда дагы ишти баштап 5-июндан атайын жерлеринде комиссия түзүлүп, балабакчалардын даярдыгын көрүп, ошол жерде иштеген тарбиячылардын баарына ПЦР анализден өткөрүү боюнча пландар коюлган. Облус боюнча жалпы айтып кетсек, бизде 192 балабакчабыз бар, анын ичинен 165 мамлекеттик жана 27 бул жеке менчик.
аларды тейлеген, иштеген 1024 тарбиячы. Эми негизинен биз азыр элге кайрылып кетет элем, ошол ата-энелерге кайрылып кетет элем. Бала бакчаларды биз уруксат бергенибиз менен, бирок эгерде үйүндө баланы кароого шарт болуп калса, мисалы ата-эненин бирөө үйүндө же болсо чоң кыздары, балдары болсо, же болбосо чоң эне, чоң ата жардамчылар бар болсо, зарылдык болбосо бала бакчага алып барыштын азыр кажети жок. Бул бала бакчалар кимдер үчүн? Бул муктаж болгон, иштеген, ошо карантин бүткөнүгө байланыштуу иш жумушун баштаган ата-энелер, бирок баласыны үйдө калтырганга шарты жоктор үчүн биз ошол бала бакчаларды ачканга уруксат берип атабыз. Бирок ошондо деле бардык санитардык талаптарды аткаруу менен баланы дагы даярдап, ошо бала бакчага алып барганда дагы маска менен, анан үйдө дагы бүт шарттарды түзүп, бала бакчага ата-эне дагы өзү көзөмөл коюп, ата-эне дагы өзү абдан мындай жооптуу болуш керек. Рахмат. Учурда облуста жалпы республикалык тестирлөөгө даярдык кандай жүрүп жатат? Эми мына азыр бардык эле Кыргыз Республикасы боюнча жалпы тестирлөө учуру келатат 21-25 июндарда. Биздин Баткен облусунда дагы мына 5011 бүтүрүүчү болсо, алардын ичинен 3226 окуучу заявка таштап, ошо тестирлөөдөн өтөт. Бул жогорку окуу жайларга өтүү үчүн даярдык. Эми булардын тестирлөөсү быйылкы жылга ылайык, эми бардык санитардык нормаларга ылайык иштер жүрүп атат. 8 мектепти даярдаганбыз облус боюнча. Ошол жердеги бардык шарттарды түзүү боюнча иштер жүрүп атат. Алардын саламаттык жагынан жана коргоо бардык керектүү каражаттар, бул санитайзер, же болбосо тепловизор, медицина кызматкерлери, ошондой эле коопсуздугу жагынан дагы каралып, обязательно ал жерде укук коргоо кызматкерлери дагы бул жерде кызмат кылышат. Бүгүнкү күндө ушул эми акыркы суроо болсун, өлкөдө баягы өзгөчө кырдаал, эпидемиологиялык абал мындай курч бойдон калууда, бирок сиз башында айткандай, сыртта көчөгө чыгып кеткен жарандардын да саны көбөйүп баратат да, анан ошол түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө балким кошумча күчтөр тартып атасыздар деги эле кандай жүрүп жатат да, ошол жарандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүү? Негизинен өзгөчө кырдаал өз күчүндө, бирок көптөгөн элибиз азыр иштер башталганына байланыштуу жумушуна чыгышып, анан кадимкидей эле турмуш башталган. Ошого байланыштуу бирок түшүндүрүү иштер ар бир жергиликтүү бийлик органдары тарабынан, укук коргоо кызматкерлери тарабынан, медицина кызматкерлери тарабынан жүргүзүлүп атат жерлеринде. Но айтып кетиш керек, азыр базарларда көп элдер чогулган жерлерде элдерге сөзсүз мына бет капты колдонуу боюнча, ошондой эле дистанцияны кармоо боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүп атат. Но тилекке каршы мына көрүп атабыз, абдан эле күндүн ысыгына байланыштуубу бет капты мындай аз адам колдонуп атат да. Бул ар бирибиздин өзүбүздүн жоопкерчилиги болуш керек. Бул ар бирибиз ушул салымыбыз, ушул коронавирустан кутулуу үчүн өз салымы, ушул өзүнүн сактыгы жөнүндө мындай иштеп калыш керек да. Бул негизинен биринчи санитардык нормаларды сактоо боюнча. Ошол элге кайрылат элек, бет капты колдонуңуздар, айрыкча көчөгө чыкканда, көп эл чогулган жерлерде, балдарды эч кандай эгерде муктаждык болбосо мындай көчөлөргө алып барбай, анан ошо тойлорду же болбосо мааракелерди өткөрбөй, элибиз азыр бир аз абдан мындай бул кырдаалда жакшы өтүп кетиш үчүн, бул кырдаалды жеңип кетиш үчүн бардыгыбыз бири-бирибизге жардам беришибиз керек. Чоң рахмат, Чынар Осмоновна. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Чынар Саттарованын брифингин түз эфирде көрдүңүздөр.
Түз эфирлер ЛТР, КТРК, Ала Тоо 24, Пирамида, 5 канал, облустук медиа борборлордо, Кабар Кыргыз улуттук мамлекеттик агенттигинде, ЛФМ, 1 радио, Минкыял ФМ, Марал ФМ радиолорунда жана МТРК, ЛТР YouTube каналында, Facebook Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, 1 радио баракчаларында көрсөтүлдү жана уктурулду. Саламатта калыңыздар.